Туугандар, ушуга чейин камалбаган Адахан, значит ал камалбайт. Значит ал анда таза да турабы? Таза үчүн жүрөт да мындай эркиндикте депутат болупчу. Мындай өзүңөр ойлоп көрсөңөр. Анда эле жер сатып ийсе, анын баары чын болсо, анда эмнеге жүрөт анда? Анда значит бийликтин колунан келбейт муну камаш. Духу жетпейт деген эле темага келди. Менин оюмачы акыры. Же болбогондо айтып эле келатабыз, жерди сатканынан, берип салганынан, рахмонго минткен кана камалганы. Жазасын алыш керек болчу да бул. Түрмөдө отуруш керек болчу. Атамбаев мына камалып жатат, мисалы мынча акча жепти да, бул килейген жерди сатып ийген киши депутат болуп отурат. Анан бул тиги группага отуруп алып, анан ссылка жиберип, анан тигинтип минткенде эмне пайда бул? Канчадан бери 2 жылдан бери ушинтип келатабыз мына. Же бир результат жок. Assalamu алейкумдар. Могу видеону 100 жолу жибердиң, кайрачы. Кечөтөн бери 100 000 жолу келди бул. Кайра эмнеге жибересиңер билбейм. Же бир чыгып бир нерсе кыла албайбыз, жөн эле калп эле жиберип эле Адахан мындай, Адахан тигиндей деп. Билет да билип бүттүк да кыргыздын баарычы. Уже эмне кыласыңар билбейм, ону 100 жолу жиберип кайрачы. Андай эле кыйын экенибизди барып каматпайлыбы анда чыгып биротоло. Колубуздан эчтеке келбейт, калп эле Адахан муну кылды, Адахан тигини кылды деп сайрап эле келатабыз, канчадан бери айтып эле келатабыз. Мен канча айттым, чыгып талап кылып каматыш керек муну биротоло андай болгондон кийинчи. Группага кайра жиберип аны күнүндө көрүп отурабыз. Жок, эми жөнөтсүн видеолор, жөнөткүлө. Бирок эми мындай 1 жолу 2 жолу жиберсе болот да. Бир группадан көрөсүң болду да, анан 100 жолу кайра жибересиңер да, 100 жолу да. Карасаң бирөө жиберсе, анын аркасынан дагы 2-3 жиберип атат ошо видеонучу. Адахандын сүрөтүн көрүп алып суктанып бүтпөй атабызбы ошондо? Видеолорун көрүп алып. Вообще түшүнбөгөн эжеке адам экенсиңер. 100 жибере бергиле анда, мага демекте 1000 жолу жибериле. Пайда чыгара албагандан кийин аны көргөндө эмне пайда? Б десе кайра төө дейсиң да. Кыйкырынбай эле мен да айтып атам. Бир видеону эми кайра көргөндө эмне толк депчи. Биз көрүп атабыз да, эми интернет, ютубка кирсең деле жүрөт. Ана жөн эле кайра жибербей эле коелу деп айтып атам менчи. Жиндин эмес элечи. Аны көрдүң эмне аны? Бир нерсе кыла албагандан кийин. Улам жөнөтүш керек болсо жөнөтөбүз. Жөнөтө бергиле, мага демектен эле миллион жөнөткүлө. Админ болуп эле кыйын болуп кетет экенсиңер. Интебиз анан тинтип коебуз. Көрөбүз ушунда эмне майнап чыгаар экен. 1000 жолу көргөндөн бери пайда чыгат экен.